Салам достор, силер менен кайрадан элдин сыймыгы. Мен бүгүнкү сабакта мамча түрүндө бөлүүнү үйрөтөм. Үйрөтүүгө аракет кылам. Силер үйрөнүп кетесиңер деп ишенем. Мисалы алсак, мисалы 693 деген санды алайын. 693 деген санды 3кө бөлүп көрөйүн. Барабар канча чыгат? 693 өзүн жазып алам. Аны бөлөм 3кө, мамча түрүндө ушундай жазылат. Эми эң маанилүү жери ушул. 3 bir орунду сан болгондуктан биз дагы ушул 3 орундуу сандын эң сол жак чекесин мына бул жактан 1 орун алабыз. Анткени бул 1 жалгыз сан, бул жактан жалгыз да алабыз. Белги алам. Мында жалгыз 3. Эми 3тү кайсы бир санга көбөйткөндө 6га тең же 6дан кичине болуш керек да. Мисал алсак, 1ден берип көрсөм мен 3тү 1ге көбөйткөндө 3 болуп калышы мүмкүн. Макул туура деп туралы, бирок биз деген 2ге көбөйтө алабыз. 2ге. Себеби 2ге көбөйтсөк 3 ченде 2 6. 6га тең болду. Эми бул туура жол да. Чыгарып кетсек азыр туура чыгат. Мисалы үчүн 3 деп жазып көрсөм, 3 ченде 3 9 болуп кетти. 9 бул туура эмес. 6дан чоң болуп кетти 9. Бул жакта алсаң кичирээк же тең болуш керек да. Ошондуктан биз деген 2ден беребиз. 2. 3тү 2ге көбөйтөм, андан чыкканды мына бул жерге жазам. 3 ченде 2 6. Астына ушундай сызып коем. Анан бул жакка кемитүү деген белгини коем. 6дан 6ны кемитем. 6дан 6ны кемитсем 0. 0 болду. Эми бул 9 келет дагы бул жакка түшөт. 9. 9. 0 дегенен жок деген сан. Эми 3кө кайсы бир санды көбөйткөндө 9га барабар же 9дан кичине болуш керек. Мен мисалы үчүн 3тү алам. 3 көбөйтүлгөн 3. 3 ченде 3 9. Ооба 9. Астын дагы кемитем. 9дан 9ду алсак 0. 0. Эми бул 3 келип бул жакка түшөт. 3. 1ден берем. 3тү 1ге көбөйтсөм 3. Кайра муну кемитем. 3төн 3тү алсак 0. Бул жактан түшө турган эч кандай сан калган жок. Бул жагыбызда 0 чыкты. Демек бизде жооп даяр деген сөз. 231 деген жооп. 693тү 3кө бөлсөк 231 деген жооп келип чыгат экен. Эми дагы бир эсеп чыгарып көрөлү. 969ту бөлөм 15ке. 969 бөлүнгөн 15. Бул кандай болушу мүмкүн? 969 бөлүм жазып алабыз. Анан мамчанын белги сызыкчаларын коебуз. Дагы 15ти жазабыз. Эми бул жакта 15 деген 2 орунду сан турат, 15 2 орунду сан. 15 2 орунду сан. Бул жактан дагы 2 орунду санды сол жагына алабыз. 2 орунду сан белги алабыз. 96 15. 15ти кайсы бир санга көбөйткөндө 96га жакыныраак сан чыгыш керек да. 96га тең болуш керек же ага жакын сан чыгыш керек. Кичине болуш керек. Жогору болуп кетсе туура эмес болуп калат. Мисалы үчүн 15ти 2ге көбөйтсөк 30 болот, 15ти көбөйтсөк 30 болот. 4кө көбөйтсөк 60 болот. 5ке көбөйтсөк 75 болот. 85 болот. Демек 5 кылып көрөлүк. 75 болот. 5-ин демек ал да аз болуп калат. Демек 6дан берели анда. 6 женде 5 30. Анан 6 женде 1 6. 3 эсибиздер болчу. 9 болот. Демек 90. Кемитүү белгисин коебуз. 6дан 0 алсак 0, 6дан 0 алсак 6 чыгат. Анан 9дан 9 алсак 0. 6 деген сан. 6 деген сан чыкты. 90дан 96дан 90 алсак 6 деген сан чыкты. Эми бул 9 келип туруп бул жакка түшөт. Бул 9 бул жакка келип түштү. 69 деген сан чыкты. 69.
4'ten berse, 2'den bersek 30 degenbiz, 3'ten bersek 45, 4'ten bersek 60, 5'ten bersek andan nari көп болуp кетет, ошон үчүн 4'ten беребиz. 4 жөнүндө 5 20, 4 жөнүндө 4, 4 болду, ал жакта 2 көңүл болчу, анан 60. 60 кемитебиз. Бул жакта 9 калды. 9 калды. Эми бияктан түшүрө турган сан жок калды. Эмне кылабыз? 64 ушундай чыгат. Бирок калды эми. 64 калды. Ушул 9 деген калды. Калдык деп аталат ушу. Ондук бөлчөктү бирок кийинки сабактарда түшүндүрүп берем, бирок азыр ушуну аягына чейин чыгарганга аракет кылып көрөлүк. Эгерде ушундай болуп калса, 9 жалгыз калып калса, калдыгы менен. Ондук бөлчөктөр деген бар. Кийин түшүндүрүп берем аны. 64 ылдый жагына үтүр коебуз дагы, бул жакка 0 улайбыз. 0 улайбыз. 15ти 6га көбөйтсөк 90 чыккан, демек 6. 6 жөнүндө 5 30. 30-тун 0-ын жазабыз дагы, 3 көңүлдө калат. 6 жөнүндө 1 6, 6 3 тошток 90. Кемитебиз 0. Туура 0 чыкты, демек жообу 64,6. 64,6. Мен мындай ондук бөлчөктөрдү кийинки сабактарда жакшыраак түшүндүрүп берем. Эгерде силердики чыкпай калса же болбосо түшүнбөй калсаңар, эч камсана болбогула. Кийинки сабакта аябай ар бир деталына чейин түшүндүрүп берүүгө аракет кылам. Дагы бир көңүлгө иштеп көрөлүк. Мунусунда силер өзүңөр паузага коюп чыгарып көргүлө. Анан кийин меники менен салыштырасыңар. 5538 бөлүнгөн 26. Ушул эсе 5538 бөлүнгөн 26 деп көрөлүк. 5538ти бөлүн 26. Эки орунду сан, бул жактан эки орунду санды алам. 2ге көбөйтүп көрөм. 1ге көбөйтсөм кичинекей, туура. Бирок 55ке жакын сан болуш керек да, 55ке жакын. 2ден берип көрөм. Демек 2 жөнүндө 6 12, 2 жөнүндө 2 4, көңүлдө кирүү менен 5. 52 чыктыбы? Кемитем. 5тен 2-ни алсам 3, 5тен 5ти алсам 0. 0 жазбай да койсок болот. 3 кеп чөп бул жака. 2ден берсем 52 чыгып кетет, демек 1ден берем. Анткени 33төн кичинекей болуш керек бул жакта көбөйткөндө. 1 жөнүндө 6 6, 1 жөнүндө 2 2. 26-ны 1 көбөйтсөк өзү сан чыгат. 33төн 26-ны кемитем. 3төн 6-ны кемите албайм, ошондуктан мен бул 3төн 1 ондук сурап келем бул жака. Бияк болсо 13 болуп калды. 13 эмеден 13 болуп калды. 13төн бул жакта эмне жазат? 13төн 6-ны алсак 7 калат. 7 калат. Бул жакта 2 калган, анткени жана сурап кеткем. 2ден 2 алсак 0. Бул 3 түшкөн бул жака, эми 8 алып келип түшүрөбүз бул жака 8. 78 калды. 1ден берсек 26 аз болот, себеби аз болуп калат. Себеби бизге 78ге жакыныраак сан керек. 2ден берсек 56 52 чыгат. 52 да жакыныраак, бирок андан да жакыныраак сандар бар болуп калышы мүмкүн. 3дөн берип көрөм. 3 жөнүндө 6 18, 18, 3 жөнүндө 6 18, 3 жөнүндө 2 6, дагы бирөө көңүлдө бар болчу бизде. 6-га 1 тошток, демек 7 78. 8ден 8 алсак 0, 7ден 7 алсак 0 чыгат. Демек жообу 213. 5538-ти 26-га бөлсөк 213 деген сан чыгат. 213. Бүгүнкү өтө турган тема мына ушундай болчу. Түшүнсөңөр мен аябай ыраазымын. Түшүнбөй калсаң комментарийга жазгыла, мен кайрадан түшүндүрүп бергенге даярмын. Силер менен элдин сыймы болду. Каналга жазылгыла, лайк баскыла жана досторуңар менен бөлүшкүлө. Кош.